Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтүүсү студияда мен Жанара Есенова. Барыбызга белгилүү болгондой эле Кыргыз Республикасынын конституциясы өзгөрдү. Ага карата Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоочу мыйзамга дагы өзгөрүүлөр кирилди. Айтылсак, быйыл үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрында 120 депутаттын ордуна 90 депутат тандалуучу шайлоо өткөнү жатат. Ага карата анын алкагында анын 54-ü партиялык тизме менен болсо, 36 бир мандаттуу округтан шайланганы жатат. Ага карата учурда жерлерде атайын даярдык иштери көргөзүлүүдө. Андыктан бүгүнкү биздин тема дал ошол шайлоо 2021 28 ноябрга карата Чүй облусунда шайлоого даярдыктар кандай жүрүп жатат деген темада атайын бизге тийиштүү, элге кызыккан, элге керектүү маалыматтарды толук кандуу алалы деп сыйлуу мейманыбызды чакырганбыз. Тааныштыра кетсем, Жайыл жана Панфилов аймактык шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү Нурадил Жумабаев келип турган учурда. Саламатсызбы? Саламатсыз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге алгач ыраазычылык билдирели дагы. Эң алгачкы эле суроо бул эки райондогу шайлоого катышууга укугу бар жарандардын саны учурда аныкталдыбы? Жана ошондой эле дал ошол шайлоочуларды аныктоо буга чейин дагы алдыдагы убакыттар бар эмеспи? Ошого карата кандай иш-чаралар жүргүзүлүүдө? Азыркы убакта биздин 22 Жайыл округу деп коебуз. 22 Жайыл округунда 99.659 шайлоочу алдын ала тизмеге кирген. Анын ичинен 31.046 шайлоочу Панфилов району боюнча, 68.613 шайлоочу Жайыл району боюнча. Бул тизмелер мамлекеттик каттоо кызматынан бизге 80 күндө мурун берилген, 70 күн мурун бардык шайлоо участкаларына илинген. Азыркы күндө шайлоочулар барып таанышып, өздөрүнүн тизмеден көрүп алышса болот. Ал эми дал ошол шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү учурда бизде Кыргызстанда өзгөчө дал ошол Кара Балта, Жайыл, Панфилов райондорунда ички миграция өтө күч алат эмеспи? Анын алкагында ошол эле тизмедеги жарандар азыркы учурда барбы же жаңы кошумча алымчалар болдубу деген сыяктуу үстүртөн дагы ич-чара райондор арасында көзөмөлдөр болуудабы? Эми бул жагынан мыйзамда мындай жазылганда, эгерде жаран 90 күн мурун шайлоого чейин 90 күн мурун ошол аймакта, ошол округда пропискада турбаса, ал бир мандаттуу шайлоого катыша албай калат да. Ал өзүнүн округунан гана катышып калат. Ал эми андан кийинки өзгөрүүлөр мүмкүн да. Партиялык шайлоого шайлай алат. Бир мандаттууга 90 күн мурун пропискада болуш керек да. 90 күндөн кийин пропискага туруп калса, бир мандаттуу округтан шайлоо бере албай калат. Ал эми азыркы учурда эл арасында ушундай түшүндүрмө иштери жүргүзүлүүдөбү? Албетте, Борбордук шайлоо комиссиясы көп роликтерди чыгарып атат, көп буклеттерди чыгарып атат, массалык маалымат каражаттардагы муну көп чагылдырып атат. Жерлерде администрациялар, айыл өкмөттөр, участкалык шайлоо комиссиясы, округдук шайлоо комиссиясы да ушунун үстүндө иштеп атышат. Мынакей участкалык комиссиялар жөнүндө, округтар жөнүндө айта кеттиңиздер. Ал эми дал ошол эки аймакта, алсак эки районда, Панфилов, Жайыл районунда кандай жерлерде өтөт, кандай өтөт жана канча участкалык тиркемелер ачылды? Биздин 22 Жайыл округунда 76 шайлоо участкасы бар. 76 шайлоо участкасынын 27-си Панфилов районунда жайгашкан, 49-у Жайыл районунда, анын ичинен 16-сы Кара Балта шаарында. Негизинен 90%га чейин шайлоо участкалары мектепте жайгашкан. Бардыгы тең азыркы күнү толук кандуу иштеп атат. Эл арасында түшүнүк бар эмеспи? Көп учурларда кайсыл бир жаран кандайдыр бир шарттарга байланыштуу шайлоого бара албай калган учурларда кандайдыр бир бурмалоо иштери жүргүзүлүп келген. Быйыл дал ошондой өзгөчөлүктөргө абдан баягы жок эсе болот деген жаңы система киргизилип жатат. Дал ошол жаңы системадагы жаңылыктар жөнүндө кыскача бөлүшүп кетсеңиз. Мен жалпы шайлоочуларга айтып кетер элем, мурдагы системада биринин шайлоого катышпай калган жарандын добушун башка бирөөгө берип коет деген түшүнүк бар болчу.
балким ал орунду алып келгендир. Бирок 2015 жылдан бери Кыргызстан боюнча жанагы автоматтык эсептөө урнасы киргизилген. Бул системада бир дагы шайлоочунун добушун башка шайлоочу же башка кандидат ала албайт. Ошон үчүн кыргызстандыктарга айтып кетерим, ушул шайлоого активдүү катышып, өзүңүздөрдүн каалаган жараныңызга, каалаган партияңызга добуштарыңыздарды берсеңиздер, сиздин добуш түзмө-түз ошол адрес боюнча кетет. Ошол эле учурда мынакей бул ирет алгачкы жолу Кыргызстанда болуп жатпайбы? Партияга дагы ошол эле учурда катар бир мандаттуу адамга, жаранга дагы тандоо. Анан бул кандай ыкмада жүрөт? Бул аралаш шайлоо болгондугуна байланыштуу шайлоо күнү шайлоочуга 2 бюллетень берилет. Бирөө бир мандаттуу округ боюнча, ал жерден өзү тандаган түстөрү дагы бөлүнөт, Түстөрү да бөлүнөт, түстөрү да бөлөк болот. Бир мандаттуу округда ошол бир талапкерге добуш бере алат. Ал эми партиялык тизмеге партияга жана партиянын ичинен бир жаранга өзү тандаган бир талапкерге добушун бере алат. Бир убакытта. Анан албетте бул жаңылык болуп жаткандыктан көп учурларда дал ошол жеринен, ошол эле участкалык аймактардан сөз түрдө ошондой көйгөйлөр жаралышы мүмкүн эмеспи? Адашып алгандар болушу мүмкүн, түшүнбөй калгандар болушу мүмкүн. Эми ар кандай кабыл алуу ар кандай болот эмеспи? Дал ошол учурда өкүлдөр кандай? Эгерде шайлоочу шайлоо кабинасына киргенден кийин жаңылыш башка талапкерге же башка партияга добуш бере алган болсо, ал ошо участкалык шайлоо комиссиясына кайрылат. Ал бюллетенди шайлоо комиссиясы аннулировать этип, кайра жаңы шайлоо бюллетенин бергенге укук. Стандарттык эрежеде эле. Стандарттык эреже. Ал эми мисалы үчүн жарангерди өзүңүз айтып калдыңыз, эгерде анын каттамы пропискасы алсак, башка жерде боло турган болсо, ал бир мандаттууну дароо эле ошол жерден шайлоо комиссиясы бир эле бюллетень берет да? Ооба, эгерде ал жерде 2 список болот да. Партиялык тизме боюнча бир список, жарандардын тизмеси. Да. Бир мандаттуу округ боюнча өзүнчө тизме. Ошол кайсы тизмеде фамилиясы болсо, ошол бюллетенди берет. Ал эми азыркы учурда ошол Панфилов Жайыл райондорунун жарандары, тургундары кайсыл жерге барып, кандай шарттар менен өздөрүнүн тизмелерин аныкталыш керек? Мынакей 90 күн аралыгында деп едиңизби? Убакыт мынакей саналуу гана мөөнөттөр калды. Жок, ал тизме уже илинип турат. Кайсыл жерден карап алышат өздөрүнүн тизмелерин билишет? Участкалык шайлоо комиссиясында бар, tizme.gov.kg сайтында бар, шайлоонун сайтында. Эгерде ал жаран 119 чалса, ошол жерден 119 пини менен даныйларын берсе, ошол жерден биле алат. Ал эми мындай учур макул, кайсыл бир жаран өзүнүн тизмесин каттоосун көрө алган жок ал жерден, андыктан ал бир мандаттууга шайлаганга укугу жок болуп калды. Ошол жерден алсак, ошол Панфиловдон же болбосо Жайыл районунан. Бирок ошол эле учурда ал шайлаганга укугу бар да, өзү дагы өзүнүн келечегин тандаган ар бир жаран укуктуу эмеспи? Бирок өзүнүн пропискасы турган жерге бара албай да калды. Бара албай калган учурда ал ушул шарттарды, ушул ыңгайсыз абалды кантип ыңгайлаштырса болот? Эми бул шарттарды ыңгайлаштырыш үчүн бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой форма 2 дегенди киргизбедик беле. Но бирок форма 2-ны башкача максатка колдонуп кеттик да, ошон үчүн ал форма 2 жокко чыгарылган. Ошон үчүн ал жаран добушун бере албай калат. Кандай гана шарттар болбосун, түшүнүктүү. Ал эми азыркы учурда жалпы даярдыктар кандай болуп жатат шайлоого? Жалпы даярдыктар жакшы. Борбордук шайлоо комиссия тарабынан бардык көрнөк жарнактардын баары тең жер-жерине жеткирилген. Шайлоо күнү дагы алгоритм боюнча шайлоо өтөт. Санитардык эпидемиологиялык алгоритм боюнча? Санитардык эпидемиологиялык Минздрав менен Борбордук шайлоо комиссиясынын ортосунда түзүлгөн алгоритм боюнча өтөт. Бет кап менен, дезинфицирующий средство менен, жанагы бармактарды обработка кылган спиртовый салфеткалар менен бардыгы менен Борбордук шайлоо комиссиясы камсыз кылат.
Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шайлоо? Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарттар түзүлгөн. Ар бир шайлоо участкасында кнопка вызовасы бар, пандустар орнотулган. Андан тышкары шайлоого 3 күн калганча шайлоо участогуна келип добуш бере албайм деген шайлоочулар шайлоо участкасына арыз бере алышат. Ошонун негизинде 1 күн мурун 27-синде участкалык шайлоо комиссиясы арыздын негизинде барып үйүнөн добушун алат. Байкоочулардын көз алдысында? Байкоочулар катышат. Мынакей азыр айта кеттиңиздер, ошол пандус негизи буга чейинки өткөн шайлоолордо дагы ошол борбордук шайлоо комиссиясынан дагы ошондой замечаниялар кеткен. Ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн пандустар туура эмес орнотулуп калгандыгы тууралуу, дал ошол шайлоо учурунда кандайдыр бир ызы чуу жаралгандыгы тууралуу дагы бул маселелер азыркы кезде кайрадан көзөмөлгө алындыбы же мурунку коюлган пандустардын негизинде эле иш андан ары улантылуудабы? Албетте, башында пандустардын баарын баягы эрежеге туура келбей тургандай болуп эле для галочки дегендей пандустар курулуп калган. Азыркы убакта ошолорду стандартка келтирүү боюнча иштер жүрүп атат. Эскерте кетсек, урматтуу көрүүчүлөр, учурда биз ошол Чүй облусу боюнча ноябрдын 28-inde өтө турган Жогорку Кеңештин депутаттарын тандоо боюнча, шайлоо боюнча теманын алкагында сөз улап жаткан мезгилибиз. Андыктан сиздердин дагы биздин мейманыбызга суроолоруңуздар болсо 0312-67-01-91 номери аркылуу өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, пикирлериңиздерди берсеңиздер болот. Бизде азыр түз эфир, линия бош демекчибиз. Андыктан сиздердин сурооңуздарды, пикирлериңиздерди дагы күтөбүз. Ал эми сөзсүз түрдө ар бир эле шайлоодо эң чоң жоопкерчиликти булар байкоочулар баягы ээлейт. Андыктан ошол байкоочулар тууралуу айта кетсеңиз. Байкоочулар азыркы күндө биздин округда бир гана коомдук уюм келип, Эгил деген коомдук уюм каттоодон өттү. Башкалары азырынча келе элек. Мен ойлойм дагы болот байкоочулар. Кыз карандыңызбы байкоочулар болот? Булар коомдук уюмдан келишти да. Ал эми мисалы үчүн мынакей азыр ушул сиз ошо аталган аймактардын шайлоо комиссиясынын атайын өкүлү болот, сизде да чоң жоопкерчилик болот эмеспи? Бирок ошол эле учурда сөзсүз түрдө ар бир шайлоонун алдында өзүнчө командалар түзүлөт. Ооба. Азыркы негизде ошол командалар кандай негизде, кандай талаптар менен адистер тандалууда? Талапкерлердикиби? Жок, кызматкерлердин ошол шайлоо учурунда иш аткара турган, ошол эле урнанын көзөмөлдөөчү, ошол эле. Албетте, ал процедура шайлоо күнү эртең менен саат 7-де жеребьевка аркылуу такталат. Кайсыл мүчөсү списокто отурат, кайсыл мүчөсү идентификация боюнча, асуу боюнча атайын операторлор болот. Алар эмеге чучугулакка катышпайт, башкалар чучугулакка катышып, ошол кимиси тизмеде отурат, кимиси асуунун жанында көзөмөлдөө болот, кимиси жана антисептик менен обработка болуп атат, ошонун баардыгы тең. Ар бир өзүнүн функционалдык. Да, жеребьевка менен ошол шайлоо күнү эртең менен чечилет. Бирок азыркы учурда алар окуп, даярдануу иштерин өткөрүлүүдө же буга чейин шайлоодо иштеп жүргөн тажрыйбалуу адистерди кабыл алдыңыз? Эми ар бир шайлоонун астында жаңылыктар болуп атканы үчүн ар бир шайлоонун астында борбордук шайлоо комиссия окутууларды өткөзөт. Азыркы күндө окутуулар еще башталып элек. ПРОнун тарабынан гана ошол фонд түзүү боюнча, агитация боюнча тренинг өтүп кетти биздин округда. Эми калган окуулар алдыда турат. Негизи баягы үгүттөө иши 1 ай мурун катталат, 1 ай мурун башталат эмеспи? Алсак мынакей 28 октябрдан тарта ошол үгүттөө иштери башталат да. 29-дан баштап. 29-дан баштап. 28-де каттоо бүтөт. 29-дан баштап үгүт иштери башталат. Ал эми азыркы учурда, мисалы үчүн, ар бир талапкер болобу, партиялык тизмедегилер өздөрүнүн кандайдыр бир жеке ошол эле реклама, пиардык иш-чараларын көргөзүлүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар да. Азыркы убакта көрсөткөнгө мыйзам жол бербейт. Алар катталгандан кийин гана үгүт иштерин баштоого
укуктуу. Мисалы үчүн негизи эле быйыл дал ошондой катачылыктар кете турганда кандай ушул талапкерлерге жол бербөөчү шарттар бар үгүт иштеринин алкагында? Үгүт иштеринин алкагында азыркы жаңы мыйзамда каралган концерттик программаларды, театрлаштырылган көрсөтмөлөрдү элди чогултуп көрсөткөнгө жана спорт оюндарын стадиондорго өткөзгөнгө болбойт. Ал эми кайсыл бир партиянын мисалы үчүн жеке тууганы болушу мүмкүн, иниси, байкеси, досу деген сыяктуу кандайдыр бир үгүт иштерине көмөк көргөзүп аткан жарандар болсо, ал дагы талапкерге таасир этиши мүмкүнбү? Албетте таасир этет. Жаңы ошол шарттар жөнүндө айта кетсеңиз, талапкерлерге жана ошол эле шайлоочулардын укуктары жөнүндө толугураак. Эми бул жерде партияларга 10.000 агитаторго чейин алганга уруксат берилген. Ал эми бир мандаттуу округтарда 500 агитатор алганга укуктары бар. Алардын бардыгы менен келишими болуш керек. Алардын сыйакылары ошо шайлоо күнүнө бир күн калганда мурун берилиш керек. Ошол талаптар бар. Бул талапкерлердин. Ал эми шайлоочулардын дагы мисалы үчүн жеке үгүттөө иштери, мисалы үчүн көп учурларда бизде шайлоодо биз көрүп эле жүрөбүз, ошол шайлоо болуп аткан учурда мисалы үчүн кайсыл бир үгүттөө иши токтолгондон кийин шайлоо күнү сырттан келип дагы үгүттөө иштери, бул жактан тиги жакка алып баруу иштери буга чейин катталып келген эмеспи? Сиз айтып атасыз, жаңы системадан да каралбайт да, ошондой болбойт экендигине канчалык негизде кепилдик бере аласыз? Эми шайлоочуларга андай иш-чараларды жүргүзгөнгө болбойт. Ал боюнча штрафтар каралган. Аны ыкчам топ КГОР көзөмөлдөйт жана аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, рабочий группалары бар, ошолор көзөмөлдөп турат. Азыр жалпы мынакей жогоруда айтып кеттиңиз, 2 райондо баягы шайлоо участкалары боюнча кызматкер шайлоо участкалары, канча шайлоо участкалары ачылат экенин, ал эми ошонун эле негизинде канча кызматкерлер азыркы учурда иш алып барат ошол учурда? Кызматкерлердин саны аныкталганбы? Кызматкерлердин саны Жайыл району боюнча 582 кызматкер, Панфилов району боюнча 367 кызматкер ошо участкалык шайлоо комиссияларына бекитилген. Анан негизи эле баягы азыркы учурда пандемиялык акыбал дагы болуп жатат, Анан жогоруда белгилеп кеттиңиз, ушул боюнча кичине кененирээк токтоло кетсек, ошол пандемиялык аралыкта сөзсүз түрдө балким кимдир бирөө чынында эле учурда инфекционный больницада жатат, кызыл зонада болуп калышы мүмкүн. Аларга кандай мүмкүнчүлүктөр, шарттар каралган? Эми мыйзам боюнча больницада жаткандарга, убактылуу камоодо отургандарга, ИВСте отургандарга жана ошол округда жайгашкан аскердик бөлүмдөр, ошолордун баарына 12 күн мурун списогин беришет. Округдук шайлоо комиссия списогин берет. Мынау жарандар ушу шайлоо күнү ушул жерде дарыланып атат. Бул болсо жана убактылуу кармоо жайында отурат деп списоктарын берет. Списоктарын берет, ошол эле тизмени талап кыласыздарбы сиздер тараптан? Да, биз талап кылабыз, ошону беришет. Ошо боюнча системный администратор аларды ошол биздин округга шайлоого катышканга тизмеге киргизет. Ошол боюнча алар добуш бере алат. Ал эми жаңы ушул мыйзам боюнча жаңы система боюнча шайлаганга укугу жок адамдарда дагы өзгөрүүлөр болдубу? Же болбосо кимдер шайлаганга укугу жок? Шайлоого укугу жок, биометриялык данные жок адам шайлоого катыша албайт. Бир эле ушул эле чет элдик жарандар катыша албайт. Түрмөдө отурган жарандар катыша албайт. Анан сот менен недееспособный деп табылган жарандар шайлоого катыша албайт.
калгандардын баары укугу медициналык аныктамасы бар. Түшүнүктүү. Ал эми азыркы кезде ошол Панфилов Жайыл району боюнча биометрикадан тургундардын канча пайызы өтүптүр? Биометрикалык каттоо баарында эле бар бекен? Мен билишимче, айрым учурларда улуу муундагы адамдар бул баягы аябай таң калтыруучу маалымат болгону менен, бирок бул дагы чындыкта Советтер Союзунда кызыл паспорттар менен жүргөндөр бар. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин деле биометрикалык каттоодон өтө элек жарандарыбыз бар. Эми ал данныйлар биздин мамлекеттик каттоо кызматында, бизде точно андай мен айта албайм да. Ал эми мисалы үчүн дал ошондой маалымат бар экендигин билесиз. Шайлоого катышып ар бир адам өзүнүн келечегин тандаган укуктуу, жана сиздер да кызыктарсыздар, толук кандуу тургундардын баары шайласын деп. Сиздер ошол сиздердин командаңыздар негизи эле шайлоо комиссиянын мүчөлөрү атайын үймө кыдырып, жерлерди кыдырып, кандайдыр шарттарды түзүп берип, же болбосо консультацияларды берген учурлар болуп атабы азыркы кезде, же ал иштер азырынча баштала элекпи? Жок, бул иш болуп атат. Өткөн шайлоодон, мурунку өткөн шайлоодон кийин ошо каттоо кызматынан данныйлар келген, канча киши биометрикалык данный жок жүрөт. Ошондон кийин ар бир айыл өкмөттө көчмө паспортный столдон көчмө кызматкерлер график боюнча кыдырып, район боюнча ошондой иштер жүргүзүлүп, жарандар каалаган жарандар өткөн, баарына шарт түзүлгөн. Мисалы негизи буга чейин ошол шайлоонун алдында сөзсүз түрдө катуу талап коюлган эле, биометрикалык каттоодон өткүлө депчи. Салыштырмалуу ушул мурунку шайлоолорго караганда азыркы кезде дал ошол биометрикалык каттоодон өткөндөрдүн саны өзгөрдүбү? Өзгөрдү. Анткени бизде 64 000 шайлоочу бар эле, азыр 68 000ге чыгып калды Жайыл району боюнча. Панфилов районунда 27 000, 28 000 шайлоочу болчу эле, азыр 31 000 шайлоочуга саны жетип калды. Ошо ички миграцияда жүргөн жарандар дагы пропискасын туруп, жана форма 2 жок болгондон бери, анан ошо биометрика өтө электер биометрика өтүп, ошонун негизинде ушундай шайлоочулардын саны көбөйдү деп. Алардын катарында 18-ге толгон жарандар да бар. 18-ге толгон жарандар да бар. 18-ге толгон жарандар үчүн Жайыл, Панфилов райондорунда кандайдыр бир өзгөчөлүктөр болобу? Жаңы биринчи жолу шайлоого келаткандарга. Эми аларга ар кандай белектерди Борбор шайлоо комиссиясы дайындап беребиз. Анан кезектеги суроо жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз, маалыматка ылайык чет элде жүргөн жаран Кыргызстандын атуулу, бул жалпы партиялык тизмеге гана шайлоо жүргүзө алат экен. Бирок бир мандаттуу баягы 36 округга добуш бере албайт. Ошонун себебин айта кетсеңиз. Анткени алар чет мамлекеттен добуш берип атпайбы? Анан алардын бул жакта тизмеси жок да, бул тизмеде жок. Ошон үчүн алар бир мандаттууга бере албайт, чет мамлекетте жүргөнүнө байланыштуу. 36 бир мандаттуу депутат бул 36 округга бөлүнгөн негизинде болуп жатат. Ошондо ар бир өзүнүн ошол округдагы гана шайлаганына, округдагы гана талапкерге шайлоо бериш керекпи, тандоо бериш керекпи? Азыркы кезде ошол жалпы тизме боюнча сиздер бирдикте Борбордук шайлоо комиссиясы менен бирге иш алып барат эмессиздерби? Азыркы учурда жалпы тизме боюнча айта кетсеңиз, негизи канча болуп атат? Кыргызстан боюнча? Кыргызстан боюнча 3 600 000 шайлоочу бар. Ошол талапкерлер тууралуу. Талапкерлер. Тизмеси азыркы кезде толугу менен тизме бүтө элек, бирок азыркы учурда. Азыркы учурда мына биздин округ боюнча 8 талапкер өзүнүн арызын берди. Бул Жайыл, Панфилов. Жайыл, Панфилов боюнча. Ошо биз депутаттыкка аттандык деп бүгүн акыркы күн. Бүгүн арыз кабыл алуу саат 18:00-да токтойт. Ошо бүгүн эртең мененке чейин 8 адам өзүнүн арызын берген. Мына жакынкы 10 күндүн ичинде алар каттоодон өтөт. Канчасы каттоодон өтөт, ошончосу шайлоого катышат. Ал эми бюджет маселеси? Бюджет маселеси. Ар бир округга өзүнчө бюджет Борбордук шайлоо комиссиясынан бөлүнөбү? Албетте. Ар бир округга шайлоого бюджет бекиген, смета бекиген.
ошонун негизинде иштеп атабыз. Түшүнүктүү. Негизи эле баягы шайлоонун алдында дагы толук кандоо, жалпы тизме тууралуу жана эрежелери тууралуу дагы кененирээк маалыматты биз СТВ телеканалынын маанилүү маек көрсөтүүсүнөн сиздерге өз убагында, өз учурунда так маалыматты жеткирүүгө өз аракетибизди жумшайбыз. Ал эми бүгүнкү биздин тема дал ушул Жайыл Панфилов районундагы шайлоого болгон даярдык кандай жүрүп жатат. Тагыраак айта кетсек, 28 ноябрда өтө турган жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо процесси системасы жөнүндө кыскача биле алдык. Сиздин дагы убактыңызды бөлүп бергениңизге биз терең ыраазычылык билдирели. Учурдан пайдаланып, сиз көрүүчүлөрүбүзгө кайрылуу жылуу жазып койсоңуз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, алдыда келаткан жогорку кеңештин шайлоосуна активдүү катышып, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн каалаган талапкериңизге, каалаган партияңыздарга добушуңуздарды берүүңүздөрдү өтүнүп кетерлим. Сиздер берген добуш эч кандай бурмаланбай адрес боюнча жетет деп мен ишендирип кете алам. Сөзсүз түрдө шайлоонун негизи жыйынтыгы кандай болот экенин албетте аман болсок убакыт көргөзөт демекчибиз. Ал эми өз учурунда мен да биздин көрүүчүлөрүбүзгө кайрылып кетким келип жатат. Сөзсүз түрдө өзүңүздүн атуулук жарандык укугуңузду туура колдонуп, туура пайдаланып, өзүбүздүн келечегибизге тийиштүү туура кадрларды тандаганга мүмкүнчүлүгүңүздү колдонолу деп бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Ал эми СТВ телеканалы андан ары өз ишин уланта бермекчи.